Салам достор. Бул видео бизнесмендерге, ийгиликтүү адамдарга жана ошондой эле бул жашоодо туура жашап өтөм деген ар бир адамга керек. Видеого лайк баскычын басып, каналга каттала элек болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, досторуңузга жөнөтүп коюңуздар. 1987 жыл. Менин күндөрүм абдан оор абалда өтүп жаткан болчу. Ошол жылы жашоомдо өзгөрүү такыр эле болбой жаткан болчу. Мен катуу ойлондум да бир нерсени түшүндүм. Эч кимден эч нерсени күтпөө керек. Менин алдыга койгон максаттарым да дээрлик жок болчу. Мен ийгиликтүү адам болуум керек болчу. Анын себеби мен мектепте окуп жүргөнүмдө бир кызды жакшы көрөт болчумун. Ал мени жек көрөрүн айткан. Анын айтымында мен бай эместигим себепчи болгон экен. Ойлоп көрүңүздөрчү, мен бай болгонумда ушул сөздөрдү айтмак беле. Оюңуздарды комментарийге жазып калтырыңыздар. Мен ал кызга бир күнү миллионер болуп кайтып келем, ошондо өкүнөсүн деп чыгып кеттим. 2 күндөн кийин жумуш издеп чет өлкөгө чыктым. Ал жакта да жумушум жакшы болбой, өз мекениме кайра кайтып келүүгө мажбур болдум. Эмне кылууну билбей калдым. Депрессияга кабылдым. Эгерде сиз да депрессияга кабылсаңыз, кабатыр болбоңуз. Себеби жашооңузду өзгөрткүңүз келип жатат экен. Менин жашоомдо 2 жол бар болчу. Биринчиси, кадимки эл катары жашап өтүү. Же болбосо аракет кылып жашоомду өзгөртүү. Сиздерде да ушул 2 жол бар. Бул жолдон эч качан айланып өтө албайсыз. Менин ал убакта жумушум да жок болчу. Көптөгөн ийгиликтүү адамдар кылган иштерин кылып, алардын өмүр баяндарын күндүк окуп турууну адат кылып алдым. Түндөрү көчөгө чыгууну токтоттум. Андан кийин бир кичүү ресторанга официант болуп ишке кирдим. Арадан 4 ай өттү. Бир да өзгөрүү байкалбады. Анын себеби менде бактылуулук менен ишеним күчү жок болчу экен. Ишеним күчү менен бактылуулук жок болсо, ийгиликтүү адам боло албастыгымды түшүндүм. Кийин өзгөрүүнү чечтим. 1 жылдын ичинде ойлоп көрбөгөн байлыгыма ээ болдум. Кыялданып жүргөн автонома жана үйүмө ээ болдум. Келечегиңизди өзгөрткүңүз келсе, бүгүнкү күнүңүздү өзгөртүңүз. Ушул видео 50ден ашуун лайк алса, албетте 2 бөлүмүн да чыгарабыз. Каналга катталып, коңгурочону жандырып коюңуздар. Ошондо биздин видеолор сиздерге SMS аркылуу барып турат. Эсиңизде болсун, бул күнүңүз кайра келбейт, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калыңыздар.